Ош Бишкек жолунун Разан-Сай айылында өтө каттуу жол кырсыгы катталды. Жол кырсык өрт жалын менен аяктаган. Оштун мэри өз сөзүндө турду. 3 эм төрөгөн келинге 3 бөлмөлүү батир берди. Блогер Бауыржандын апасы кыргыз элине кайрылып кечирим сурады. Бауыржанды кечиребизби? Албетте ар бир адам өзүнүн ой пикирин жаза кетсин. Bir жигиттин баткендиктерди жек көрөм деген видео тарады. Түндүк түштүк болбой ынтымакта болойлу. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо. Караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Балыкчыда «семерка» Жигули поезди токтотуп калды. Балыкчы шаарында өзгөчө жол кырсыгы катталды. Темир жолдо бараткан тепловоз бир нече жеңил унааны сүзүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр жана жергиликтүү кызматтар кабарлашты. Алдын ала маалыматка ылайык, унаалар темир жолдун жанында токтолуп турган. Машинист унааларды көргөнү менен токтоого жетишпей, натыйжада поезд бир нече автоунааны сүзүп, катуу техникалык зыян келтирген. Жол кырсыгынан эч ким жабыркаган эмес. Окуяга күбө болгон тургундардын бири тамашачыны аралаш мындай деп билдирүү таратты. Силер ойлобогула, биздин балыкчылардын машиналары жөн эмес, поезд менен да кармашалат. Ал эми тиги Жигули «семерка» баарынан мыктысы. Ошол токтотуп койгондой болду поезди деп күлүп комментарий берди ал. Эмнеге мурунку бийлик ушундай стадион имараттарды салган эмес? Интернет желесинде президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирген жарананын видеосу тарады. Видеодо ал учурдагы бийликтин жасап жаткан иштерине оң баа берип, мындай дейт: эмнеге мурунку бийлик ушундай стадион, имараттарды салган эмес деп нааразы пикирин билдирди. Видео социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев 3 эмдин ата-энесине убадалаган 100 чарчы метр болгон 3 бөлмөлүү батирдин документин тапшырды. Бул тууралуу Ош мэриясынан билдиришти. Балдардын энеси Исаева Рахат Ош шаарынын тургуну. Жалпы 6 баласы бар, 5 уул, 1 кыз. 3 эмди 2022-жылы жарык дүйнөгө алып келген. Учурда балдар 3 жашта. Аларга Алмаз, Аслан, Агнар аттуу ысым ыйгарышкан. Блогер Бауыржандын апасы кыргыз элинен кечирим сурады. Блогер Бауыржандын апасы уулунун айткандарынан улам коомчулукта жаралган терс пикирлер үчүн кыргыз элинен кечирим сурады. Ал бул кадамын баласынын айткан сөздөрү туура эмес түшүнүлүп калганын белгилөө менен түшүндүрдү. Эске салсак, буга чейин блогер Бауыржан күйөөсүнүн колунан каза тапкан Айзерик Эралиева тууралуу өз оюн билдирип, коомчулуктун катуу сынына кабылган. Социалдык тармак колдонуучулары анын сөзүн сындап, аны жоопкерчиликке тартуу чакырыктары да айтылган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен жек көрөм мен. Ачыгын айтайын, бетиги баткендиктерди жек көрөм мен. Социалдык тармактарда бир жигитти баткендиктерди жек көрөм деген видеосу тарады. Анын мындай сөзү интернет колдонуучуларынын катуу сынына кабылып, коомчулукта терс пикирлер жаралды. Видео жарыяланган РТСФ баракчада кайсыл жердин колуну ким тааныйт бул баланы деген суроолор пайда болду. Колдонуучулар жигитти жоопкерчиликке тартууга чакырууда. Arızlanmagandığını aytıştı. Kırgız elin Allah Taalam kechirimdүүлөрдү жакшы көрөт. Kechirimdүү болойлу. Эч bunday күндү эч бир пендеге, эч бир душманга да каалабайм.
Kelinge деген bana üçün ötüm bana bugün şu günde uğurlu bolu da şu balam için daha birçok geçimiz var. Bir o söz için balam kamalıp ketmesin. Söz elim. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушу убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Gel bile, gel lan. Gel kızım, kardeşim gel. Yeğenlerim var, gel kızım. Bir şey sütü şöyle var. Onu öderiz. 4 oğul, bir kıza geldi ha? 5 yıl bir kız. Daha Bir oğuz geçen Kırgızstan boyunca, Jetop Boğazı boyunca çempiyon oldu. Azır Bişkek'te. Kureş Asya'nın dayantaş oldu. daha üçünden erkek mi? Çok erkek baklarım özüm. Ben kardeşim neşesiz yok mu var gözüm bak. Ha, okşaydı gel o var. Bu bulsa siyem kopya, diyorsa atlar kim? Olmaz aslan alınır. Almaz aslan. Almasına almaz, aslan avlar ekan. Ham tanıysın abi bu öyleymesin. Kulağıma işte Ha. tanış kulağıma. Şaşıp eme alganda ta eme algan tümde ajrat algar olar. Hoşuna gidiyor ha? Bular adaşat men bilgimçe. Sen tanıyorsan göre yapıyorlar. Ha. Tanıysın. Bunlar olsa ilk kopya dedi. Bu sen ne kadar şaşkın ha? Bunu mu lazım olsun gerek ha? Aslan gibi. Aslan. Özün iş kılasın kıyala. Tebrik olanır. Bu işin yapmamı. Zaten. Bunu çıksın bir de sorarlasın. Красивая кенженема, красавица гөр. Sen Aksu'nun kızı olasın mı? Şamal selam. Ha, Şamal Selam olasın. Yolda da koşuya taşıp bilirse kardeşim, klaska sürüp atayın çıktım böyle jönde oynayıp çıktın İşleri abi. ötüp kaptır da. Ya. İçleri ötüp orup kaptır. Ananın darıga barışım gerek ele. Anan bir giyindirip koysam giyimlerim bulgap salışıptır. Oşamada çıkpayım anda da baksam özleri yiyilap klaska var. Ketebizde işleri üşünüp kaldı da. Anan kızımdı işleri kulaları bas açıp gelene içine. Hemen şarkı açılışını biletim açılak değil. Ertemenen bolsa gerek de oynağım da. Anan azır bu tuğanlar aytotat özleri şu neme alışıptı. Özleri seni sürüp çıkıptı. Nemesine edepçi. Ben nemesinden nasıl peken. Olmasa kança o şeyde жүрүп takta yol aldı etkamızda. Ben siz benim hiç yer geldi dese iyi geldi diyordu. O kalçıyoruz da. Şol günü nasıl peken. Ben sana gire gel kıyıyorlar kardeşimde. Bana geliyorlar var. Akelerin bağır kurusu var ya. Bak desen gire gel. Cevap attıklar kıştığı da yerinde. Bana da gitme. Ha, diyorlar. Sizlerge, kardeşime, yeğenime, yeğenlerime azı bazıra koşudur. 99 kvadrat, başta 100 kvadrat. 99, 20, 100 kvadrat, 3 bölmeli kvartira. Meriyanın atmosferinde belek. Bir
бирок каттуусу өзүң оңдоп аласың. Өзүң ремонт кыласың. Азыр мына бала алып барат. Ошо жерге колду коюп, квартираны көрсөтөп, уже ремонтто баштай бересиңер. Макулбу? Кечеги сүйлөшкөндө, карындашым. Кече сүйлөшкөндө мэриянын атынан силерге, күйөөбалага, жээндерге 3 бөлмөлүү квартира 2-нчи этажда силерге берилет. Так. Gel, üç falan da at götür yemedeler ha. Gel kızım. Gel Sen kulak basın. Yemek kulak basta. Şaşlar ne oldu sınav koydu? Özüm kıskattım da. Gidelim. Şunu bilgenim küçüskem şu an. Şu tür aydan koyuyorum. Bakın yaşlarımızda. Bakın. Kıyalak oldu. Kulak basta. Yaşlarımızda. Bakın. Негизи ишенбегем. Мен баягы биринчи жок жерден эле чыгып коюп ушундай нерсеге эме болуп калдык да. Бул да Алла тааланын насиби. Күткөн эмеспиз негизичи. Ошондо балдарым эмес кылса, Кудай тааланын берилмечи. Анан өтө ыраазы болдук. Ишенип алган жокпуз жолдошум экөөбүз да, мен өзүм деле ишенип алган жокмун да. Ошол күнү кечке бандай болдук. Ыйлап, толкунданып, адамдар кутуктап эме кылып атачы. Анан мээрибизге рахмат. Ушундай эмелер колдоп негизи үчөйүндү. Үчөө төрөгөн адам гана кет да. Биринде кыйынчылык, күнтүн уйкулардан калган күндөрүмдү, курманган күндөрүмдү бир күндө жууп кетти десем адашпайм да. Ушунчалык кубанычтамын, ыраазымын.